2023 жылдын 13 январында УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 3 бөлүгү алдамчылык боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган материалдын алкагында Альфа Телеком ЖААКтын Жалал-Абад облусу боюнча аймактык филиалынын директору, Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаты жана Базар Коргон районунун акими кармалды. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. ЭБА жана СДМ Кыргыз Республикасынын ТИА аттуу жаранына Базар Коргон шаарынын мэринин кызматына кайра келтирүүгө көмөк көрсөтүү үчүн жана анын ишенимине кирип, жеке кызыкчылыкты көздөп, андан ары президент Садыр Жапаровго өткөрүп берүү шылтоосу менен 20 000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражатын ээлеп алышкан. Ошол эле учурда ЭБА жана СДМ мурда берген убадаларын аткарбай, акчасын кайтарбай, ТИАны коркута баштаган. Учурда кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилип, ыкчам тергөө иш-чаралары уланууда.